Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто кайрадан Топчубек Тургуналиев, профессор, Манас изилдөөчү, Манас академиясын түзгөн, Манас институтун ага чейин. Рахмат сизге убакыттап келгениңиз үчүн. Өткөн биринчи биздин берүүбүздө мына цивилизациянын бир нече мүнөздөмөсүн айтып кеттик. Мамлекет болуш керек, дыйканчылык, жанагыдай өндүрүш деген сыяктуу, темирди, металлургия деп. Анан тилге токтодук эле. Жазуу деген сөз. Жазууга. Ошол жазуу боюнча Манаста деле бири-бирине кат жазышып атат да. Манас өзү окуп жанагылардын төштүктөрдүн жазганын, Анан неге мынау 51-нчи жыл чыкканбы, жана Маловдун китеби Кыргыз жазмалары дегенди ал 48-нчи жыл жазган экен, а бирок 2 жылданбы, 3 жылдан кийин ошол макаласы чыкканда аны Кыргыз жазмасы дегенди баарын редакциялап Орхон иниси жазмасы деп койгон экен. Эмне болгон артында билбейсизби? Бул артында шовинистик империялык күчтөр дагы болгон. Себеби дегенде анда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ар бир элди мактай бербей, анын тарыхын көкөлөтө бербей, мындай абайлап жазыш керек деген атактуу Ждановдун докладынан кийин ошондой бир саясат жүрө баштайт да. Чындыгында сиз менен биринчи маекти корутундулап айтсак, анда байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы деп биз ушундай деп айтканыбыз дегеле дүйнө тарапта цивилизация дегендин эң негизги аныктамалары бар. Ушуга толугу менен кыргыз, байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы дал келеби же келбейби деп баштадык эле. Анан эми сиз менен биз ошол дүйнөлүк цивилизация дегендин жок дегенде эң негизги 7 аныктамасын айттык, ошого дал келет. Мен эми айтарым, мен эмне үчүн Манас эпопеясынын негизинде деп жаздым. Биринчиден, Манаста эки нерсе бар. Тарыхый чындыгы бар, жана мифологиясы бар. Элдик ооз-эки чыгармасынын башынан аяғына чейин бул тарыхый чындык боло бербейт. Ал түгүл тарыхый чындык дагы мифология менен аралашып кетип, көпчүлүк мифтер кошулуп кеткен нерселер бар. Мисалы, Манас төрөлө элек деле 40 чилтен дегенде айтылат. Эсиңиздеби? Жакып ушунчалык кыжалат болуп келип, анан атын жакшы байлабай, анан чыйырдан эбисти кекетип атпайбы? Тумшугу жок мага, туюк көт катындар кайдан жолуккан деп, бул Тоголок Молдо бабабыздын жазганын кайталап атам. Мында эч бир уят, сыят деген сөз жок. Тумшугу жок деген сөз. Эмне деген тумшугу жок деп анан карадым да. Көрсө, тумшук дегендин 32 мааниси бар экен. Бакыт деген дагы мааниси бар экен. Тумшугу жок мага деген бактысыз мага төрөбөгөн, демек туюк көт катындар кайдан жолуккан деп эки катыны болгон. Анан чыйыр денебиз абдан акылман болгон. Ал киши 2 күндөн кийин Тоголок Молдонун 29-чу бетин карасаңыз, байым, байкап турсам айып бизде, сиздин катындарыңызда эмес, өзүңүздө окшойт дейт. Сиздин эрлигиңиз же
шылдырап құйылып кеткен су, же күйгізіп кеткен у дейді. Бұл бір ғана Тоғалақ Молда бабамыздың ең ұқмыш сөздерін тапқанда. Демек, жаңағы өзіңіздің ұрғыңызда кеп болса керек. Кейін анан ал бабамыздан 8 перзент төрөлөттү. Жақыптан. Чыйырды екені төрөйді. Манастан кейін анын Қарлығаш деген қарындашы болған. Екінші Багдәулет аялынан 6 еркек төрөлөт. Көп варианттарда 6 арам деп жүрет қой. Манасқа қарсы шыққан. Кейін Себетеге қарсы шыққандар да жүрет. Демек, емне үшін мен ошол Манас эпопеясын негизинде деп жаздым. Себеби дегенде биринчиден Манасты мен тарыхый чындыктын көбүн жазган улуу эмгек деп эсептейм. Тарыхый чындык болбосо мынча көп окуяларды, мынча көп нерселерди генийлердин генийли дагы отургузуп камап таштасаңыз дагы ойлоп таба алмак эмес. Ойдон чыгарып таба алмак эмес. Ойдон чыгарып, жок. Ойдон чыгарып анча-мынча бир нерселерди жазса болот. Бирок эми бул дүйнө жүзүндөгү эң көрөмдүү ааламдай улуу чыгарма. Бул бир жагы, экинчи жагы Манаста айтылган жер суулардын бүт бардыгы же басымдуу көпчүлүгү бүгүн да турат. Элдердин көпчүлүгү дагы турат. Манаста айтылган кыргыз урууларынын көпчүлүгү дагы бүгүн дагы аман эсен турат. Манастагы улуу нерселер, мисалы металлургия. Манастагы улуу нерселер, жанагы айыл чарбанын, анан дыйканчылыктын өскөнүн. Моле 19-жылдын 90-жылдары Ошко бир изилдөөчү келе деген. Свен Хедин деген. Швециядан. Швециянын королунан жолдома алып, Орусиянын королуна келет, Санкт-Петербургка. Анан Санкт-Петербургдан теге Орустун ак падышасы жазып берет экен. Бул адамга тоскоолсуз жол ачкыла. Эч бир жерде жапа чекпесин деп анан кийин ошол 4 жыл кыдыра деген. Биздин Оштон 2 кыргызды жалдайт экен. Алар ошо 4 жыл катары менен Пекинде анан коштошот. Жолдо дагы бир топ уйгурларды жалдайт экен. Алар бир топ баргандан кийин анан түндө качып, далай көп нерселерин тооноп, уурдап алып кетип калат экен. Чыккынчылык кылып. Муну да өзү жазып атат. Жана Хедик деген. Хедин. Ал эми менимче ошол Хедин жазып атат. Мен Уралдагы кыргыздар жөнүндө маалыматым бар дейт. Орал тоолорундагы кыргыздар эң аз дегенде 200-дөн 300-дөн кой эчкилери болгон дейт. Жок дегенде бир нече саан уйлары болгон, жылкысы болгон. Кыргыздар бай жашаган деп жүрөт. Же болбосо мен кишини гений деп айтсаңыз да болот. Жунго тараптагы кыргыздардан чыккан Жүсүп Мабай бабабыз 8 жылдык кылып жазган. Ошонун биринчи эле китебинде Манасында кыргыздар байыркы заманда алтын доорду сүргөн экен. Алтын доорду сүргөн экен. Алтын доордо Кытайлар кыргыздар ушунчалык бай жашаган деп далилдеп жазып кетип атпайбы. Анан кыскасы мен ошол Манастын ушундай бир тарыхый чындыгына таянып, албетте жанагы мифологиясын дагы эске алып, анан мен эми илимий китеп жазгандан кийин
мен аны тарих айдыңында жаздым да. Ошол кыргыз менен кошо эле, мүмкүн кыргыздан мурундагы чыккан дала элдер кырылып, ныпын болуп, сөөгү сөпөт болуп, аты дегеле бу дүйнөдөн жоюлуп кетпедиби? Ал эми кыргыздар жөнүндө ошол Манаста айтылат, түгөнгөн сайын түтөгөн деген улуу сөз бар. Түгөнгөн сайын дегенинде мен эсептеп чыктым, ошол Манастын доорунан акыркы 20-кылымга чейин кыргыз 12 жолу кыргынга учураптыр. 12 жолу. Башкасын айтпай эле коелу, ошол Эсенканга бир акылмандар айтат экен. Ушу жакын арада кыргыздардын арасында бир улуу баатыр төрөлөт экен. Биздин даңзаларыбызда ушинтип жазылган экен. Анын аты Манас болот экен. Дегенде дагы бир акылман сөр айтат. Ол төрөтпөй эле жок кылып таштабайбызбы дейт. Төрөтпөй эле. Эсенкан сурап атат. Кантип төрөтпөй эле жок кыласың десе, боюнда бар аялдардын бүт барын кырыш керек. İçin жарып, түйүндөрдүн бардыгын даңгыт маңгыттарга ташташ керек деп атпайбы? Ошондой болгон. Манастын классикалык варианттарынын көбүндө бар бул. Анан кийин ошол Алтайдан Жакып атабыз менен Акбалта экөө, Акбалта акылман болгон. Экөө барып анан эбегейсиз чоң пара алып барыптыр. Пара. Эсенканга? Эсенканга. Эсенкан Коңурбайдын атасы, туурабы? Жок, Коңурбайдын атасы ал оке болгон. Ал океби? Коңурбайдын 2 уулу болгон, экөө тең жоокер болгон. Чоңу Боке деген болгон. Анын жанында Манас чөгүлөткөндө Бокени ак үйлүү кылып алып калган экен. Кийин ошол Бокеси кыргыздын улуулугун көрүп, Манастын айкөлдүгүнө таң берип, анан кийин кыргызга өтүп кетип атпайбы? Чора болуп. Анан 10.000 тандалма жоокер берип атпайбы анын колунда? Яйлана дүйнөлүк адабиятта кай жерден окудуңуз эле дагы? Өзүнүн душманынын, эч качан келишпес душманынын уулун ак үйлүү кылып алып, анан эртең анын эң жакын генералитеттин бири болот да өзү, Боке. Анан Манаста дагы бир нерсени, ошол тарыхый чындыгы бар дегенде, атактуу Кенесариев Раматов экөөбүз бир 7-8 жыл мурда Кытайдагы эл аралык бир чоң конференцияга барып калдык. Ал 2 жерде өттү. Үрүмчүдө, анан кийин Артышта. Ошол Артыштагы биринчи күнүндө эле могу китепте жүрөт. Манасты укмуш изилдеген Ханзу аял бар. Чоң окмуштуу. Анан Макеле Көмүрбайды билесиң. Макеле Көмүрбай анан же тигилерге жагынгысы келгенби, кийин ал жөнүндө көп нерсени уктум мен. Ал башка сөз. Макелеге айтып атат, бул Манаста Манас кыргыздар Кытайлар менен эмес, кидандар менен согушкан. Кидандар деген өзү байыркы монголдор деген сөз. Каракытай деген сөз. Анан ошондо эле ал сөзүн бүтүп электе тигил аял ордуна ыргып турду. Мана менин катарымда турган. Ыргып туруп эле. Силер деди тарыхты бурмалабай жүргүлө деди. Силер тарыхты бурмалабай жүргүлө. Биздин кол жазмаларда дагы, тарыхый жазмаларда дагы кыргыздар
ханзулар менен кырылышкан. Бул эми өткөн тарых. Бүгүн эми дос болуп атабыз. Биз ошол бир кездерги тарыхтын бүт бардыгын экстраполяция кылып бүгүнкүгө айтуунун кажаты жок. Бүгүн дос болуп атабыз. Ал башка сөз. Ал эми байыркыда кандай болгон ачыктан ачык айтышыбыз керек деп байланайын тура калып мен кол чаптым ошол жерде. Ташкент кол чаап. Кийин анан дем алышта барып өзгөчө таанышып анан Манас жөнүндө жазган эмгектери көп экен. Ал ушул менимче бир 70-терден ашып калды го. Ошол мен академияда турганда 1-2 жолу аракет кылдым. Аны эл аралык чоң конференцияларды өткөрүп атпадыкпы. Ошондо келе албай калды. Аты ким? Цюй. Цюй. Мүмкүн мен так айтпай жаткандырмын. Могу китепте бар. Кийин угушума караганда ошол жана Пекиндеги Манас операнын либреттосын жазышкан биздин кыргызыбыз бар го. Филологиянын доктору, профессор. Адыл Жуматурду. Ошол айтып калды, ал оорукчан болуп калган, чыга албай калган деп ушундай деп эме болду. Дагы бир байланышсам ошол неметейин деп жүрөм. Көрдүңүзбү, демек ал бурмаласа кыргыздар, кошоматчылык кылган кыргыздар баягы жүзүн көрүп өңү тайып кеткен кыргыздар бурмалайт экен. Ал эми чыныгы окмуштуу деген өзү, чыныгы окмуштуу деген ким өзү? Ал чыркыраган чындыктан эч качан чыкпаган, бирөө калп айтып атса, ошол жерде заматта жооп бере турган бул өзү илимпоздук. Илим ошон үчүн өсүп келатат. Бирок илимде деле көп жагы, өзгөчө тарых илиминде көп жагы бурмаланган. Мисалы, жанагы Американы биринчи ким ачты дегенде эле ушул күнгө чейин биз жанагы Колумбду айтабыз. Колумбга чейин сиз менен биздин жакын ошолордо арий болгон. Викингдер. Ошонун 4 кылым мурда, тиги эми Колумбга чейин 4 кылым мурда Исландия, Гренландия аркылуу. Ошол жанагы түндүк Американын, Канада менен Америка Кошмо Штаттардын ошол жээктерине барып, анан кээ бир маалыматтар боюнча Нью-Йоркко чейин түшкөн экен, жээк менен деген жери бар. Эрик, рыжий Эрик рыжий. Ошол кызгылтым чачтуу Эрик деген өтө улуу баатыр болгон экен. Анын үстүнө ошол викингдердин улуулугу алардын ошол заманда курган кемелери шумдук болгон экен. Ошо кандай коркунучтуу толкундар болгондо дагы чөкпөй, талкаланбай деген алардын куралдары да окмуш болгон экен. Викингдердин арасынан чыккан кыргыздарга абдан окшош булар. Эркектери гана эмес, аялдарынан чыккан улуу баатырлар болгон. Мисалы, эгерде Манаска тийбей өзүнүн ошол улуу жөндөмү болуп атканда Санияра Бега каныкей энебиз улуу жоокер болмок. Улуу жоокер болмок. Ал ошол улуу жоокерлик кылып жана чубакты артынан кууп жүргөндөн кийин эми саярданат.
көріп қалады деdik. Бакай Манастар дөбөдө турганын көрүп анан кайтып кетет да. Же болсо кыз сайкал. Ойбой. Ал эми жанагы Карабөрк деген биздин Манастын алгачкы катыны Карабөрк болгон. Бул текестик Калмак хандын кызы. Ошондо бир 14 жаштагы кыз экен. Мөлтүрөгөн сулуу экен. Балбылдаган көздүү. Ал өзү жаа менен атканда Бакайдын бир-эки кабыргасын тепчип өтүп кетиптир да. Бакайды жарадар кылган. Кийин анан Бакай эртеси күн айтып атат Манаска, ай Манас, жашың 14-төн 15-ке кетти. Кечээинки жоокерлердин арасына бир мөлтүрөгөн укмуш бир жоокерди эметтиңби мени жарадар кылган. Ал эркек эмес, кыз бала. Десе Манас деле акылман болгон экен, Манас деле мыйыгынан күлүп коюптур. Сен эми бойдок жүрө бересиңби, албайсыңбы дептир да. Манастын эле көзү түшүп калган экен. Эгерде ал Манаска чыкпай, ошол согушту өнөрүн улай бергенде мындан дагы улуу баатырлардын бири чыкпак да. Андан башка эсиңде бекен Сейтекте. Сейтек Сары дөү дегенди жеңе албайт. Сары дөү деген ой эчен жыл катары менен сабылбаса жеңе албайт. Анан кийин Айчүрөген эмес бекен. Түштүктө Желпиниш деген жакта Кыргызга жакын бир элден бир улуу кыз баатыр чыгат экен. Мына ошол сага кошулса, өкөйлөп Сары дөөнү жеңесиңер дейт. Анан кийин ал тиги кыз айтат, Семетей мага үйлөнсө, мен Сейтекке жардам берем дейт. Семетей болсо кайып дүйнөдөн келди биринчи жолу. Анан ким айтып атат, ай Семетейди эмне кыласың, ал Сейтекке эле тийип албайсыңбы десе, атасы турганда мен баласына тийишип элем дейт. Ойбой. Анан ал жанагы Семетей сөз берип койгон экен да тиги Айчүрөккө. Мен экинчи катын албайм деп. Анан Айчүрөк айтат, айланайын Секе, макул дечи, мен макулмун. Баягы сөзүңөн кайтчы. Жеңип кетиш үчүн мен макулмун. Десе анан кийин Семетей да айласы жогона макул болуп, ал экөө никеле кыйылыптыр, анан үйлөнүп жатканба ал эч бир айтылбайт. Ал улуу баатырлардын бири болгондо. Кереке беле. Анан эми мен эмне үчүн ошол Манасты тандадым дегенде, Манаста айтып атпаймынбы, эми ошол баатырдык доорго туш келген улуу тарыхый окуялар бар да. Баатырдык доор деген өзү тынымсыз согуш деген сөз. Бир жагы баатырдык доор дегенде тигилже бул майда мамлекеттер өзүнчө жүрүшө талкаланат. Ал аргасыздан анан башка уруулар менен, башка мамлекеттер менен биригиш керек. Манаста толугу менен болбор. Ошол эле мезгил жана Троя болуп атпайбы? Одиссея, Илиада, Махабхарата, Рамаяна деле ошол мезгилдеги. Ошол мезгилде болгон, туура айтасың. Батырлар доору. Ошол Манас анда 9 жаш. 9 жаш экен. Ошол сен бизге аз салык төлөп атасың деп 15 шакты жоокери менен келип атасын сабай баштайт. Атасынын башы жарылып, кан ага баштаганда, анан кийин Манас тиги
жылқычының укургун алып туруп керилип чапканда, кара курушка чапкан экен, ошо кара курушу жарылып, апапакай мээси менен кошо чыгат. Укурук. Манан анын уулу бар экен, бойго жетип, жоокер болуп калган. Алар айтат, баарыбыз биригип, Манасты жок кылалы, анан кийин Манжурияндан деги дөгөн дегендери чакырат. Анысы келип алып, кайра ошол Манастын, Жакыптын малы менен кошо тигил Шакум аты. Тигил Шакумдарды да тоонап анан алып кетип атат да элин. Ошондо жанагы атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дегендей, атасын өлтүргөн Манаска келет жанагы Шакум. Мен атамдын мунун кечтим. Жакыпка Манаска айтып атат. Мен элимди сактап калган, айдап кетип атат. Дегенден анан ошондо аз гана бир 800дөй миңге жакын жоокери болгон экен Манастын. Алгачкы уютку да. Ошо артынан барып анан кийин бүт барын талкалап, анан келип жанагы баланы хан көтөрөт өзүнүн элине. Анан ошол 800дүн бирөө айтып атат, ошол согуштан түшкөн олжа. Эми 800 жоокер ар бири кошумча аты менен жүрөт. Дагы канча ошол курал, жарак, кийим, кечет дегендей мындайдын бүт бардыгын ошолорду өзүбүз, ошол олжону өзүбүз алабызбы деп бир кыргыз айтып атпайбы? Андан Манастын акылмандыгын караңыз. 9 жаштагы Манас. Ай досум, тон олсок биз тон олдук беле? Запкы жесек биз жедик беле? Моголар тон олгон. Моголар азап тозокко түшкөн. Ошондуктан ошол согуштан түшкөн жанагы дөгөндөр алып качып кетип аткан байлыктын бардыгын, ат баты, курал жарактардын бүт бардыгын бергиле деп анан Шакумга таштайт да. Анан Шакум болсо ал чакан мамлекеттин башчысы да, уруу мамлекетинин. Ал Кытай империясынын эгидасынан чыгып Кыргызга кошулуп кетип атпайбы? Мындайлар көп болгон да. Мындайлар көп болгон. Ошондуктан экинчи маегибизди корутундулап айтканда, биздин колубузда али толугу менен изилденип, толугу менен далилденбеген улуу эпопеябыз, Манасыбыз турат. Ушул Манаска таянып, менин оюмча, ошол Манастагы ошол окуялардын бардыгы бул тарыхый деп, негизги окуялардын бүт бардыгы тарыхый. Анын ичинде жана жомок, миф дегендерди ылгап коюш керек. Ал эми эмне? Махабхарата да жокпу. Махабхаратанын тарыхыйлыгын Рао деген улуу окумуштуусу далилдеп чыкты. 80-жылдары. Себеби дегенде эсиңизде бекен, Арджунанын эң жакын досу болгон ал Кудай, Кришна. Ал өзү бир нече миң жыл мурда, жыл катары менен ошол түшүп, адамдардын катарында жашап кетет экен. Ошол Кришна уктап аткан экен дейт. Анан бери жактагы Бхаратандан таркаган эки топтун биринин башчысы айныган Арджун эме Дурьотхана эң чоң ошол элге зыян келтирген. Экинчиси Арджуна атактуу. Экөө барып калат. Биринчиси Дурьотхана келет экен. Баш жагына. Экинчиси бут жагына Арджуна туруп калат экен. Анан көзүн ачса экөө турат. Келип
Ушинтип биз келише албай калдык. Келише албай калдык. Мен жардам сурап келдим сенден дейт. Анда Кришна деген акылман айтат, менде эки нерсе бар дейт. Мен өзүм жалгыз. Мен аскерим. Кайсыны саласың дейт. Жана Дурьотхадан эме да сүйүп кетет, аскери алам дейт. Ал көрсө ондогон аскерлерден жогору Кришнанын жалгыз өзү турат экен да, анан Арджуна сүйүнүп кетет да. Мына ошол Кришнанын мамлекети Индостан аралынын түштүк чыгышында Цейлон тушма-туш жээгинде экен. Мына ошол жээгинде Дварака деген шаар болгон экен, ошол Кришнанын борбору. Эми андай сулуу, андай кооз шаар ал дүйнөдө өтөгөн болгон экен. Ушуну өткөн кылымдын 80-жылдары ошол жана суунун түбүндө изилдей турган археологдор Рао деген баш болгондон кийин изилдейт. Жээктен бир топ кадам тез суунун түбүндө эч качан чирибей турган бетон таштардан эметкен экен дейт. Андай бетондорду айнектей кылып, жылмакай кылып эметкен экен дейт. Падыша сарайларынын ошо урандылары жатыптыр да. Дварака деген. Махабхаратадагы Кришнанын атактуу Дварака деген борбору ушул болгон деп анан далилдеп чыкпадыбы. Ошондон кийин анан бери жактагы азыркы Дели дегендин ордунда Арджунанын атасынан атынан курулган улуу шаар болгон. Кудай деп эсептелген. Манасты ошентип изилдесе, мүмкүн ошондой нерселер табылат. Бирок андай изилдөөлөр болбой атат. Эми аны үчүн бул биринчиден мамлекеттик саясат керек. $100 миллион бөлүнүш керек. Ошондо дагы биздин окумуштууларыбыздын арасында археолог деген аты бар адамдар болушу мүмкүн, бирок чыныгы археологдор эмес алар. Анда ошол бир эл аралык чоң археологдорду чакырып, жанына кыргыздарды кошуп берип, эметсе, ошондуктан могу Илиада дегендин тарыхый чындыгында эле ошо 19-кылымдын аягында ошо Англиядан келген бир окумуштуу барын далилдеп чыккан да. Трояны казып. Трояны касып отуруп, анан кийин 11 килограммдай жанагы аялдардын жасалгаларын жалаң алтындан эми окумуш нерселери табылган экен да. Анан эми карабайсызбы, кээде ошол илимде, изилдөөдө деле бир кээде бир кокустуктан улуу нерселер ачылып калат экен. Ошол изилдеп жүрөт, чен жыл катары менен акча деле түгөндү. Карнарван деген Англиянын чоң байы болгон лорд. Ал айтып атат, болду, мен мындан кийин силерге акча бере албайм дегенде, бир күнү бир жерде чай ичип отурса, чай төгүлүп кеткенби? Так төгүлгөн жеринде курр деп жердин түбүнө түшүп кетиптир да. Суу. Анан бери жактагы жанагы изилдөөчү анан ортак ошол жерде казып отургандан кийин атактуу 19 жашында өлгөн атактуу
фараондун али уурулар тооной албай калган алтын маскалары менен ошондо тапкан да. Биздин убактыбызда аяктап калды. Ошондо жанагы мамлекет, чегара, жанагы металлургиянын ошолор менен тең мына ондай маданият, ушундай эпосту чыгарган цивилизациянын мүнөздөмөсүнүн бири деп айтсак болот. Десек болобу? Өнүккөн маданият. Мынакей, сен дайыма ушундай бир олуттуу маселени коесуң. Геродоттун атактуу тарыхында бир эле сүйлөм бар. Байыркы грек цивилизациясы Илиада менен Одиссеядан башталган деп коюптур. Мен муну китепке жаздым. Демек, кайсы эл эпос жагынан эң бир улуу болгон? Дүйнөдө бир 3-4 эл болгон. Ал биринчи орунда кыргыз. Экинчи орунда индарийлер. Үчүнчү орунда перстер. Төртүнчү орунда гана гректер. Себеби дегенде гректер ошол көп жазып, көп өтүп эле анан Илиада менен Одиссея. Илиада менен Одиссея экөөнүн кошкондо өзү бир 20 эсе аста бир эле Саякбай бабабыздын вариантынан, Саякбай бабабыздын варианты 500.553 сап. Махабхаратада 200.000 сап. Ал эми жанагы чакан эле эпостор. Анан мен ушунда данда жыйынтык чыгарса болот да. Эмне үчүн улуу Геродот улуу эпостордон башталган гректердин цивилизациясы деп атат. Себеби дегенде ошондой улуу чыгармаларды жазыш үчүн бир жагынан көркөмдүк, интеллектуалдык өтө бийик аң сезим керек. Көркөмдүк, интеллектуалдык аң сезим башка тармактар менен түздөн түз байланышта. Ошол эле техника менен, ошол эле согуш өнөрлөрү менен. Ошондуктан жанагы Илиада менен Одиссеяда да кыргын, жанагы Трояда 11 жылга жакын согушуптур да. Бир эле Троя дегендин өзгөчө керемет шаар, цивилизация болгон экен. Ал эми жанагы Агамемнон деген башчысы. Ошол гректер ошондо бөлүнүп турганда, майда мамлекеттер болуп. Ошонун эң күчтүүсү Агамемнон болгон. Анын бир тууган иниси жанагы катынын алдырып жиберген. Парис. Жок, Парис эмес. Парис берки тарапта азыр. Менелай. Менелай. Ал жерде дагы ушундай бир кызык нерселери бар десеңиз, 11 жылга жакын согушуптур. Бир эле. Ошондо дагы кекселик менен гана гректер жеңген да. Жана жыгачтан эбегейси чоң аттын сөлөкөтүн салып отуруп, анан кийин киргизи берип. Мисалы, Манаста андай кекселик менен жеңген эч жерде жок. Манаста тескерисинче Коңурбай дайыма анын аскери куралы укмуш, аскери көп, бирок жеңе албайт. Манастын аскери укмуш, бирок саны аз. Бирок Манастын аскеринин согуштук өнөрү артык. Манастын Каныкейдин мүнөздөмөсү боюнча бир жоокери
душмандын 1000 жоокерине тетеген. 1000 жоокерине. Жанагы биздин окумуштуу бабабыз болгон го. Ошол деле Лигачев жазып атат. Байыркы кыргыздарда ошол жоокердик өнөргө кадимкидей үйрөткөн 3-4 Гумилевда да бар бул. 3-4 жашынан эркек балдарды да, кыз балдарды да ошол атты шунчалык аттан түшүп калбай, кулап калбай, шунчалык катуу чапканды үйрөтөт. Анан эркин чапкандан кийин анан колуна жаа берет. Атты чаап барат, анан кийин тетиги дабылан атасың деп. Аны үйрөндүбү, анан колуна кылыч берет. Шул баратып баланча нерсени кыя чаап өтүп кетесиң. Бул кадимкидей. Анын үстүнө дагы бир таң кала турган нерсе бар. Каркырада улуу аш өтүп атат. Көкөтөй. Көкөтөй бабабыздын улуу ашындай дүйнөдө, дүйнөлүк адабиятта андай аш жок. Муну биз али толугу менен мүмкүн түшүнө элекпиз, толугу менен жаза элекпиз. Ошондо эң биринчи Манас баш болуп улуу тулпарларды иленин бою менен 6 күн айдайсыңар дейт. Манас айтып атат. Эми анын арасында берки үрбү туура эмес айтып, анан жагын булдурсу менен айра чапкан жерлери бар, ама ал башка. Анан ошол 2 күн эс алсын, 6 күндөн кийин. Анан кийин омийин деп кое бергиле тулпарлар дейт. Ошондо 2 күн 2 түн тынбай чуркап келет экен. Тынбай. Манастын акылмандыгын караңыз. Капкараңгы түндө жанагы балдар уйкусу келет, адашып калбасын деп ар бир 100 кадамга жоокерин коюп, жолдун бул бетине анан кийин шам чыракта кармап турган экен. Анан экинчиси жанагы балбандардын күрөшү. Үчүнчүсү анан кийин жамбатуу. Жамбатууда анан кийин Манастын акылмандыгын караңыз. Биринчи баягы өзүбүз атып албайлы кое бергиле коңурбайлардын мергенчилерин дейт. Өзү эрте менен эрте бакай Манас баш болуп, саат 4-төрдө ошол эле жанагы текестин аркы бетинде да бир өрөөн бар экен. Кенен өрөөн бар экен. Бүт аскерин ошол жака жыгып анан машыктырат экен да. Ал күнүгө болгон экен. Күнүгө болгон экен. Ал Манастын аскеринин бекер эле жеңген эмес. Демек, жанагы жоокердик улуу өнөрдү сапатын күнүгө кайталап, улам бир жаңы нерселерди киргизип турса керек дейм да. Ошондуктан жанагы Манас эч качан жеңилген эмес. Манасты 2 жолу алдап Коңурбай саят. Биринчи жолу ошол уланган найза менен найзанын учу сынып калып калат. Экинчи жолу дос бололу деп чакырып алып айбалта менен чабат да. Үчүнчү дагы бир айта турган нерсе. Коңурбай шунчалык тыктынып атат. Манастын айлана тегерегиндеги баатырлардын ар бири чынында дагы 1000 менин душу эме жоокерлерим 1000 тет экен. Жок, мындай жол менен биз жеңе албайт экенбиз деп анан кийин Алмамбет менен кошу Ажыдар академиясында окуп бүткөн Шыпшайдар деген чоң мергенчи болот. Ошону менен Алмамбет экөө бири окуган экен, бирок Алмамбет 3 ай кем окуган экен. Анан Шыпшайдарды чакырат. Айланайын Шыпшайдар, эмне десең бүт барын берем. Сени мен хан кылайын, байлык берейин, бийлик берейин. Сенин айлана тегереңе Манастын бир дагы жоокерин жолотпой турган
1000 сом білек балбандардың барын берейін, сені қорғап жүреді. Моғоларды бірден атып қырып берші дегенде, Ашым Жақыпбектің кітебінде 40-тың 26-сын атып өлтіреді екен. Ошонда бірінші атақты Сырғақ деген бабамыз 21 жашына кетеді. Анан кейін тіге Алманбет, Көкчө, жана башкалар. Ошондо да жеңилген эмес. Манасты ошол айбалта менен чапканда дагы берки биз тарапта кээ Манаска кеңеш берип атат да. Эми биздин катарыбыздан үйүнө көп баатырлар кетип калган. Биз азбыз. Коңурбайдыкы өтө көп. Түн жамынып Ала тоого кетип калбайбыз дегенде Манастын улуттук арнабысы оргуштайт. Мен эмне качып кетемби дейт. Иә, мен коркконуман ушу жарадар болгонуман качып кетемби деп анан даярдангыла деп ошондон кийин жанагы ак куласын да атып таштайт. Шыпшайдар. Анан ошондо түш көрүп, Каныкей энебиз атактуу Тайбурулду жөнөткөн экен. Тайбурул барганда анан кийин кайра жанданып, эртеси күнү кайра каптайбыз деп анан кийин ошол эчен күн, эчен түн кырылышкан согуш болгон экен. Анан Коңурбайды баш кылып түп бежинге 16 чоң дарбазалары бар экен. Түп бежинге дарбазаларына киргизип кубалап баратканда артынан Бакай барып анан карап калат да Манас. Кытайдын кекселигин билбейсиң Манас. Кирер замат оролору бар. Бири болбосо бирине түшөт тулпарың. Анан ошондо сени жайлайт. Деп анан кийин Ашым Жакыпбекте дагы бир жери бар ошондо. Асмандан бүтүндөй агламды дүңгүрөткөн бир сөз айтылды дейт. О, Манас, таласыңа кайт Манас. Кайт Манас деп айтылды дейт. Бул өзү Теңир Манасты колдоп жүргөн, Теңир дагы бир жолу сен барбыр жеңдиң. Таласыңа кете бер дегенде айткан дейт да. Эми көрдүңүзбү, бул өзү бир эле учурда Кудайды кошкондон кийин эле Кудайдын үйүнүн өткөндө эле жанагы миф жомок сыяктуу. Ал эми бул сөздү алып таштагандан кийин Бакайдын эле сөзүн калтырганда дагы тарыхый чындык. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Бул темага мүмкүн дагы интервью кылалы. Башка цивилизациялар менен салыштырганда кандай деген мүмкүн сыяктуу. Мен оюмча, мен азыр дагы бир жаңы китеп жазып атам. Цивилизация жаңы көз караш деп. Анын токутер жери мындай. Цивилизация дегендердин басымдуу көпчүлүгүндө варварчылык же кошо жүргөн, же варварчылыгы көп болгон. Мисалы ацтектерде 12-14 жашка чыккан кыз балдарды, эркек балдарды ошол мууздап элдин көзүнчө пирамиданын башына чыгарып алып, Кудайдан сурайт экен, жамгыр жибер бизге, тигиндей мындай. Рим империясынын мыкаачылыгын айтпай эле коеюн. Спартак жеңилгенде жана атактуу бир жол болгон го. Аппи жолу. Аппидин жолунун оң жагында, сол жагында ошол ар бир 50 кадамдан эмелерди, кадаларды орноттуруп анан кийин бутунан илип койгон экен. Кыйкыртып өкүртүп. Жарадар кылып, анан ошол чала жан кылып илип койгон экен. Эми бул Иримдердин
цивилизация дегенде мүмкін ең бірінші жақсы жағы имараттарды, жолдарды құрсалған. Бірақ тағы жаңағы басқа елдерді қырғаны, ал жақсы жағынан да өтіп кеткен. Александр Македонский, гректердің цивилизациясын алсаңыз, мұның ашынған варвардық жағы Египетті алғанда Александриядағы қолжазмалардың 10.000 дегендерін өрттеп тастады. Іштарлық қылып. Анан байырқы Персия эбегейсіз чоң империя болған. Персеполь деген шунчалық қос, шунчалық оқмыш бор-бор болған екен. Şu Персепольді көргенде ичи өтіп кеттірді Македонскийден. Атайлап талқылатқанда бұл. Атайлап талқылатқан. Цивилизация жана варварды қана кейін екінші да бір мәселе, осы цивилизация пайда болады, өсет, анан жоқ болады. Адамзаттың келечегі бар бі жоқ бұл, мен ұшында бір тиянаға келдім. Егерделе адамзат осы цивилизация дегенден варвардық жағынан бүт барын жоқ қылып, анан говоря по-русски, если человечество сможет построить совершенную цивилизацию, где не будет места варварству. Совершенная цивилизация может быть спасением для человечества. Но это возможно или нет, не знаю. Кичине кой тұрыңыз. Рахмат. Сізге бізде қонақта Топчыбек Тұрғыналиев болды, профессор, Манастан-учу, Манас академиясын түзген, жана демократиян башатында тұрған қоғамдық ишмер. Рахмат сізге. Саламатыңыздар. Жанада айттыңыз, демократия қимылының башатында тұрғандардың бири дешкелек. Бири. Ато алуят, ато жападан жалғыз. Тең төрағалардың бири. Башатында тұрғандардың бири. Тең төрағалардың бири деп қойыш керек. Себебі дегенде арбағы оодарылып кетпесін. Қазатмен белки кимдерін ал. Жипарлардың. Тирүүлөрдү эле айтышы мүмкүн, бул адилетсиздик деп. Рахмат. Сізге саламатыңыздар.